Бисмилlah, кеттік. Туғандар, мынандай біздің Машалла. мұсылмане жоқ, братья, да? Иншалла, бисмилlah. Иннамал муъминуна ихватун. Hafiz de bu. Bismillah. Bismillah. Murat mı? Murat. I love you. I love you, Murat mı? Bismillah. Bak Hafiz, bular menen günlüğü inşallah mecliste çoğu namaz okuyuz bir tuğanlar. Şam, asır, kutla namazında her daim çok okuyuz. Anam, bir gün adamlar bekar kişiler ayak cep kaldı da. Bırak, Müslümanlar bir tuğan. Şunun için biraz bir tuğanlarda bu şeyde tutar mı? Geçinde olsa da bir tuğan hareket etmeyin. Oşodan atayın var çakırıp, özünüzden halal şaurmadan kesip verip inşallah. Настроение как, брат мой? Хорошо? How do you do? Cheese. Very good. Maşallah. Son kişiler var. Doğru. Tarik Cemil. Namaz okuyoruz postoyanно. Namazda çoğu bir yere Maşallah. Bismillah. Muhammed, ya Muhammed. O bizden, ya Muhammed. Bunday bir tuğanlar. Maşallah. Yes. Müslümana hiç kaçan ziyan keltirmez gerek. Biz çoğu olsunuz gerek, bir olsunuz gerek. Cöğütler bizde kıyına vatat. Bura inşallah biz birine örüyoruz da inşallah. Bu mescide salam aleyküm. Takbir! Allahu Ekber. Maşallah. Maşallah. Salam aleyküm. Aleykümselam. Anknihi है जहान नहीं है जहाँ नहीं है अल्लाह के अल्लाह से होता है अल्लाह के गैर से नहीं होता Maşallah. Allah razı olsun. Come and expect today. Understand? Maşallah, maşallah. We Kyrgyz persons every like for Allah. Fi sabilillah. İnnemal mu'minuna ihvatun. Every Muslim brothers. Yes. Maşallah. Bir Kur'an okuyorsun. Bismillah. Ha. Vellezine la yeşhedun. Maşallah. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما Maşallah, maşallah. Туғандар, барыңыздарга Аллахтың саламы, мейірімі, райымы, тыныштығы болсын. Аллах Таала мейірімдүү, райымдуу, боорукер, бирешен зат, бүткүл аламдын жаратуучусу, бизге өмүр берген, денсаулык берген, рызкы берген зат. Рызкы берүүчү жалгыз Аллах Таала экенин эч качан унутпашыбыз керек. Нахну нарзуку лиман яша. Силерге рызкыны биз беребиз, рызкыны силерден сурабайбыз дейт. Бирок тилекке каршы бир туугандар, урматтуу мекендештер, кээ бир эмоцияларга алдырып, кээ бир биздин кыргыз бир туугандарыбыз, эже байкелерден, ийилерден тилекке каршы өкүнүчтүү бир окуялар болуп өттү. Мына ушундай Куран жаттаган, ушундай намаз окуган биздин мусулман бир туугандарыбыз Пакистан, Бангладештен, Индиядан келип, жакшы мээнет кылып, иштерди иштеп атса, анан булардын анча мынча жытынан, жийиркенип, анан көптүгүнөн биздин жумуштарды кызганып, биздин ошол природаны кызганып, тилекке каршы ушундай бир өкүнүчтүү окуялар болуп кетти. Албетте Аллах Таала адамдарга ээнчилеп берген эмес бир өлкөлөрдү. Биз Кыргызстаныбызды сүйөбүз. Кыргызстаныбыздын бир карыш жерин эч кимге бербейбиз, эч кимге төбөлетпейбиз. Ал ар бирибизде жүрөгүбүздө патриоттук сезим жашайт. Мекенди сүйүү имандан, бирок ошону менен биргеликте биз башкаларга келген ушундай бир конокторго мейман достугубузду көргөзбөстөн, балким булардын студентине, мындай кичинекей жаш баласына карабай, уруп, согуп, ошол общежитиясына чейин кирип барып,
аял затына чейин асылып, сөгүп, ашатып, группаларды ачкан, бул акмакчылык. Ушул нерсени айтып атканда билем, дагы негатив комментарий жазгандар чыгасыңар. Бирок мен муну Алланын ыраазычылыгы үчүн айтып атам. Ар бир адам кылган нерсеси үчүн Алланын алдында кыямат күнү жооп берет. Мен акылдуу болгон жокмун. Мен акыл үйрөткөн жокмун. Мен акыйкат нерсени Алланын ыраазычылыгы үчүн эскертип коюп атам, урматтуу бир туугандар. Кимде ким ошол бир чет өлкөлүк туугандарды ошол бир эмоцияга калдырып, сабак ийген болсо, чапкан болсо, тепкен болсо, барып бир нерсесине бир зулум кетип, зыян келтирген болсо, бул дүйнөдө ошол адамдардан кечирим сурап бир өтүнүп калалы, себеби кыямат күнү кеч болуп калат. Атасы баласынан, кызы энесинен, бир туугандан качып калган күнү, мына ошол токмок жеген биздин чет өлкөлүк, мейли ал араб болсун, мейли ал орус болсун, ким болбосун, кимдин акысына кирбейли, пакистанец болобу, бангал болобу, индус болобу, ошолор бизге кыямат күнү келет. Мен жөн эле жүргөндө силердин мекениңерде окуп, эс алып же иштеп жүргөн кезде күнөөсү жок эле мени башка бир адамдардын себебинен ушул баланча деген пендең сабаган ey Allah акысын алып бер. Керек болсо мусулман эмес болсо индустар айтат. Индустар мусулман эмес да кээ ыйманын талашат да. Анан мындай ойлонуш керек да. Жөн эле Кыргызстандын жүзүн бүткүлө аламга уят кылбайлы бир туугандар. Акыл калчап бир нерсени кыларда мурда улуу аксакалдардан, улуу муундан кеңеш сурап, алымдар менен кеңешип, машвара кылып иш кылалы. Баарыбыз мекенди сүйөбүз, мекенибиз үчүн жан беребиз. Баарыбыз бир тууган болушубуз керек. Кыргызбызбы, ким болбосун, меймандостук менен албетте бизде мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Мыйзам чегинде чара көрүш керек бардык нерсеге. Эмоцияга алдырып, анан 18 жашар, 20 жашар балдарды, каны кайнап тургандарды аркасынан огонь деп түртүп коюп, анан кайра бардык акыйкат сөз ачыкка чыкканда группалардан чыгып кеттиңер ошол мындай ошол нерсени уюштургандар. Ошого бир туугандар баарыбыз жооп беребиз. Уялалы, Кудайдан корколу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا